Урматтуу мекендештер, оруз айында кандай диета кармасам, оруз айында кантип тамактансам деп көп суроо беришет. Демек, оруз айы дегеле бул мусулмандардын дин алымдарын айтышына караганда бул тазалануу, организмди ашыкча керексиз нерселерден, қан тамырдын ичинен жана без тамырдын ичинен, вена қан тамырдын ичинен керексиз нерселерден арылуу болуп саналат деп эсептейбиз. Демек, сиз жылына бир жолу келүүчү Рамазан айында сиз өтө тыккан менен, өтө кылдаттык менен диетаны кармасаңыз, мына ошондо сиз бүт оорулардан арылганга өзүңүзгө чоң жардам бересиз. Демек, эмне кылуу керек экен? Менин ушунча биздин пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган экен? Ал курма менен оозду жаап, курма менен оозду бекиткен дешет. Демек, адамдын организмине бир аз гана витаминдер менен сууну гана берип, калган тамакты бербей организмди тазалаган экен. Бул азыркы медицина, азыркы изилдеп чыкканына караганда өтө чоң организмге чоң жардам бере турган ыкмалардын бири экендигине өтө буга кубанып турамын. Демек, урматтуу мекендештер, канткенде сиздер орозону кармайсыздар, канткенде ден соолукту чыңдайсыңар. Эрте менен мен тамашалап айтып калам. Первый, второй, третий жейбиз депчи. А кечинде болсо биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, жада калса бешинчи тамакты жегенге аракет кылып атабыз. Жок, муну менен биз эч кандай орозо тутуп, жаңыланып, орозо тутуп, ден соолукту чыңдаган жокпуз. Ден соолукту чыңдаш үчүн сиз эрте менен бир эле түрдүү тамак жеңиз. Мен дайыма айтып келем, бизде ротациондук диета беребиз. Бул деген сөз, сиз тамакты 4 күндө бир жейсиз. Демек, сиз бүгүн эрте менен күрүчтү сууга бышырып, ага бир чай кашык сары майды кошуп, суу менен жеп аласыз. Болду. А кечинде сиз мөмөлөрдүн согун ичесиз, жана жемиштердин, овощтордун бууга жана сууга бышырганын жесеңиз, мына ошондо сиз ден соолукту чыңдаган болосуз. Орозону туура туткан болосуз. Орозодо ысырап кырчылык болбосун деп атат. Демек, сиз эрте менен бүгүн күрүч жеген болсоңуз, эртең гречка жейсиз. Ага зайтун майын кошуп жеңиз. Бүрсү күнү сиз таруу жеңиз. Ага сиз сливочный масло кошуп жеңиз. Арткы күнү сиз мына азыр ашкабактын дагы аябай сезону болуп атат. Ашкабакты сууга бышырып, ашкабакты дагы бир чай кашык балга кошуп, болбосо кайсы бир башка майга кошуп жеңиз, дагы сууну көбүрөөк ичип туруп, оозду жабыңыз. Эми кечкисин сиз бүгүн дымдалган капуста жеңиз. Эртең сиз картошканын пюресин жеңиз. Бүрсү күнү сиз кызылчанын сууга бышырылган салатын жеңиз. Арткы күнү дагы башка бир овощту бууга же сууга бышырып жесеңиз болот. Ал эми витамин керек болушу үчүн сокторду эрте мененки ооз жаап аткан мезгилге кошуп ичсеңиз болот. Бүгүн анардын согун ичиңиз, эртең алманын согун ичиңиз, бүрсү күнү дагы башка мөмөнүн согун ичиңиз. Мына ушул тазалануу, мына ушул организмди ашыкча шлактардан кетирүү болуп саналат. Демек, урматтуу мекендештер, орозодо ысырап керчиликти токтотолу, ушул мен айткан ротациондук диетаны карманып орозо туткан адам акырында мага орозо бүткөндөн кийин өзүнүн ден соолугунун эң жакшы болуп калганы боюнча мүмкүн Facebook'ка, интернет желелерине жазып кетет деген үмүттөмүн. Дагы бир жолу оруз айыңар кут болсун. Баарыбызга ден соолук каалайм.